буюрса биздин жарандарыбыз очередте көп жылдан бери турган, үйлөргө жетпей жүргөн жарандарыбыз мына үй менен камсыз болот. Бишкек шаарынын Достоевский көчөсүндө жаңы муундагы көп функционалдуу турак жай комплекси курула баштады. Бул долбоор Кыргызстан тарыхындагы эң ири курулуштардын бири болот. Бул жерде 14 блок салынып жатабыз. Азыр анын ичинен 10 блок 35 этажды, 4 блогу 40 этажды. 13,55 гектар аянтта бардык шарты менен заманбап жашоо мейкиндиги түзүлүүдө. Бул имараттар өлкөдө алгачкы жолу курулуп жаткан эң бийик көп кабаттуу үйлөр. Жаңы турак жай комплекси мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулууда. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен бүгүн ушул Достоевский көчөсүндө 14 блоктон турган үйдүн курулушуна мына кутучасын салбасында турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жер жеке менчик, жеке бир адамдын жери болгон, мыйзамсыз убагында алынган жер болгон. Мына ушул жерде 13,5 гектар жерди бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарып, мына ушул жарандарыбызга, элдерибизге очередте турган мынакей батири жок жарандарыбыз ушул үйлүү болсун деп туруп, мына бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери башталып жатат. Жалпы батирлердин саны 4160, бир бөлмөлүү 1520 батир, 2 бөлмөлүү 2400 батир, 3 бөлмөлүү 240 батир. Бул жерде мектептен баштап бала бакчасы бардык шарттары каралган. Бассейндери, астында -3 этажга чейин парковочный месталары. Мындай айтканда азыркы акыркы технология менен мына заманбап бүгүнкү күндө үйлөр болот. Биринчи 3 кабатта жана блоктордун ортосунда өзүнчө кире бериштери бар коммерциялык жайлар жайгашат. Комплексте 4200 унаага ылайыкталган 3 деңгээлдүү жер алдындагы паркинг каралган. Бул республикадагы эң ири унаа токтотуучу жайлардын бири болот. Ички короодо заманбап эс алуу жана спорт аймактары түзүлгөн. Албетте бүгүнкү кылынып аткан иштердин иш аракеттердин баары ошол жерге болуп аткан салым. Бул Бишкек шаарынын өнүгүүсү бир гана жер таратуу менен, жер басуу алуу менен эмес, бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаары бийиктиги өсүш керек деген максатта ушундай көп функционалдуу комплекс курулуп атат. Долбоордо өрт коопсуздугу үчүн атайын жолдорду жана жер үстүндөгү токтотуучу жайларда каралган. Аймактын түндүк бөлүгүндө 750 окуучуга ылайыкташкан мектеп жана 280 балага эсептелген бала бакча каралган. Ушу Кыргыз Республикасында жана ошондой эле Бишкек шаарындагы сейсмологиялык абал боюнча. Бул боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө республиканын аймагында бардык жерлерде көп кабаттуу үйлөр курулууда. Анын ичинде ушул мамлекеттик ипотекалык компаниясында дагы. Ошого жараша бүгүнкү күндө биз дүйнөдө колдонулуп аткан жаңы технологиялардын жана заманбап программалардын негизинде жасалып аткан иштер. 40 этаж десе, бул бизге чек эмес. Бизде андан да бийик кетишибиз керекпиз. Мисал катары айтып кетсем, ушу аркабызда эле турган ТЭЦтин бийик түтүктөрүн эле мисал катары айтып кетсек болот. Себеби бул канча жылдан бери турат жана канча жылдан бери баягы бизге мисал катары себеп болуп турат.